Келинимдин күйөөсүнүн көзүнө чөп салганы ойлондурат. Тынчсызданган аялдын каты. Спутник Кыргызстан купуялуулук шарты менен окурмандардын жеке турмушуна байланышкан көйгөйлөрдү жарыялап келет. Психолог менен баарлашуу рубрикасына бөлөөсүнүн жубайынын туура эмес жүрүм-турумуна кайдыгер карай албаган келиндин каты жарыяланды. Саламатсыздарбы? Мен психологдон кеңеш алгым келет. Өзүм жакшы мекемеде эмгектенем. Мени менен чогуу башка бөлүмдө бөлөмдүн келинчеги иштейт. Маянабыз жакшы, ишибиз ойдогудай. Менин сүйүктүү жолдошум, кызым бар. Жакында эле бөлөмдүн аялы жумуштагы бир бойдок бала менен жүрөөрүн билдим. Тиги жигит күндө келинибиздин столуна кофе алып келип, эртең мененки тамакка ар кандай сюрприз даярдап коет. Түшкү тамакка чогуу барышат, кээде жаныбыздагы көп кабаттуу үйлөргө колтукташып кирип кетишет. Муну баарыбыз эле көрүп байкап турабыз. Күн алыс столунда букет гүл туруп калат. Аны албетте тиги жигити алып келет. Мен келиниме эч нерсе деген жокмун. Айткан күндө деле уга турган түрү жок. Анткени жаныңдагылардын бир экөө балдарың бар, токтот. Ал жигит сени алмак беле. Үй бүлөңдү бузуп эмне кыласың десе, ишиңер болбосун, бул менин жашоом деп коюптур. Азыр көздөрү тумандап, сүйүүгө балкып жүрөт. Тиги жигит аябай романтик, улуту башка. Бир чети келинимди деле түшүнөм. Жолдошу аны эс алууга алып барганын уккан эмесмин. Акыркы кезде ушул үй бүлөнү эле ойлочу болдум. Байкабай айтып алуудан коркуп өзүмдү кармайм. Балдарын көрүп күнөөм бардай кызыктай боло берчү болдум. Аялы да сыр бербейт. Кийин билинип калса эмне болот деп чочуйм. Анткени эки чырактай баласы бар. Ойлонуп отуруп, ойношу менен жеке сүйлөшөйүн деп жатам. Абалды түшүндүргүм келет. Туура болобу? Психолог Гүлнара Жасолова. Кесиптешиңиз бир чети бөлөңүздүн келинчегинин кылыгына, алардын үй бүлөсү, балдары үчүн тынчсызданып жатыптырсыз. Окуянын чындыгында ошондой экендигине көзүңүз жетеби? Болбосо бүтүндөй бир үй бүлөнүн бузулуп калышына кесиптештери себепчи болуп калышы толук мүмкүн. Эгер өзү мойнуна алып же ачык далил бар болсо, ал башка маселе. Анда келиндин эмне себептен андай жолго барып жатканын карап көрүү керек. Сиз бөлөмө айтып алуудан коркуп жатам деп өзүңүзгө да ишенбей жатасыз. Алгач окуянын чын башын билүү үчүн келиниңиздин акырын сөзгө тартып сүйлөшүп көрүңүз. Мүмкүн улуулук кеп кеңешиңизди айтарсыз. Муну да ойлонуп көрүңүз. Анткени бул темада эркек менен сүйлөшкөнгө караганда аял киши менен сүйлөшүү сизге бир аз жеңил болот деген ойдомун. Ал бойдок жигиттин кандай ою бар экени белгисиз. Экөөнүн ортосунда эмне сөз болгонун билбейбиз. Ошондой эле бөлөңүздүн үйүндөгү мамиле чыныгы абал табышмак. Бул жерде баарына так көзүңүз жеткенде гана келин менен сүйлөшүп көрүүгө болот. Анткени көп тактоочу жерлер бар. Эң негизгиси элдин сөзүнө ишенип же жок жерден күдүктөнүп, туура эмес шектенүүдөн абайлаңыз. Тактабай туруп бөлөңүзгө айтып алсаңыз, бир үй бүлөнүн убалына каласыз.